Аялдардын мээси менен эркектердин мээсинин жаратылышында, ойлонушунда, пикиринде айырма болгон сыяктуу эркек менен аялдын жүрөгүндө дагы фарк бар. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде астагфирулла фанкиху ма тоба лакум минан нисаи масна ва суласа ва урбаа садакаллаху лазим. Силерге адал болот никелешип үйлөнүшүңөргө 2ден, 3дөн, 4дөн аялга. Эгерде силер алардын ортосунда адылдык кыла албасаңар, анда силерге абзал болот, жакшыраак болот бир аял менен жашоого деп жатат. Эркектин жүрөгү ушундай жаралган, бир учурда эркектин бир жүрөгү 2 аялга бирдей сүйүү, махаббат тартуулап, бирдей мээрим бере алат. Бирдей учурда. Ал эми аялдын жүрөгү бирдей учурда 2 эркекти сүйө албайт, 2 эркекке мээрим төгө албайт, 2 эркекти жүрөккө батыра албайт. Алар сөзсүз түрдө бирөөнү жүрөктөн чыгарыш керек, анан кийин экинчисин киргизиш керек. Экөө бирдей маалда батпайт. Ошондуктан бир учурда бир аялдын 2 эркекке чыга албаганы дагы мына ошондон. Алла Тааланын жараткан мужизалары толтура экендиги мына ошондон таксылар. Мына ошондон. Аял менен эркектин ой жүгүртүүсүнө дагы фарк бар. Себеби эркектер ой жүгүрткөн кезде, мисалы үчүн сабакта балдар отурат, анан кыздар отурат. Балдар сабакка көңүл буруп олтурганда алардын мээсинин сол жагы иштейт. Муну изилдегенде мына ошо сол жагы иштеп атканы далилденген. Ал эми кыз балдардыкы, аялдардыкы сабакта олтуруп мээси иштегенде булардын мээси толук иштейт. Ошондуктан аялдар бир учурда бир нече ишти кылууга жөндөмдүү. Бир учурда аялдар бир нече ишти жасап биле алат. Ал эми эркектер бир жумушту жасап атканда экинчи жумуш токтоп турат. Ал эми пикир чогултууда эркектердин мээси пикирди чогултууга жөндөмдүүрөөк. Аялдардын пикирлери мына чачырап турат. Анан Алла Таала эркекке жанагында жөндөмдөрдү, сыфаттарды бергендигине жараша, эркектердин ой жүгүртүүсү дагы ошого жараша болот. Аялдарга жанагындай сыфат, жогоруда айтылгандай сыфат берилгендиктен алардын ой жүгүртүүсү дагы ошондой болот. Экөө бир инсан, бир мээ болгону менен эркек өзүнүн сыфаты менен түшүнөт, аял дагы өзүнүн сыфаты менен түшүнөт бир эле маселени. Анан кийин биз сен эмне үчүн мен түшүнгөндөй түшүнбөйсүн деп аялдарга наразы болбошубуз керек. Себеби алар өзүнүн түшүнүгүнчө түшүнөт. Сен түшүнгөндөй түшүнбөйт алар. Аял башкача, эркек башкача түшүнөт. Ошондой эле аял киши эркек кишиге караганда бир маселени кабыл алууда, чечимди кабыл алууда эркекке караганда аял киши көңүлчөгүрөөк болот экен. Бир маселени ал тезирээк кабыл алат. А эркек алдын карайт, аркасын карайт, оң жагын, сол жагын карайт. Анан кийин жогораак чыгып туруп, наракты карайт. Эртең бүрсүгүн анын эртеси эмне болуп калат деп ошол жакты карап, анан кийин чечим чыгарат. А эркек ошо ойлоп чечим чыгарганча
аял аны ойлоп сүйлөп да бүтөт. Али эркек бир чечимге келе элек, аял аны ойлоп чечимге келип, аны айтып да бүтөт. Ошондой эле эркек менен аялдын айырмачылыгы, качан эркекке нагрузка түшүп, жанагындай эме ачуу келип, наркы берки болгон учурда эркекке кополдук пайда болот экен. Ошон үчүн эркектер айтып атып эле башка бир уруу бергени ошондон. Себеби ал рамкадан чыгып кетет, андан араган аныкка кополдук, андан жакшылык күтпөш керек. Себеби эркектин жаратылышы ошондой экен. Ал эми биз аялдарды айтып аткан кезде сабыр кылып унчукпай туруштугун жактырабыз. Бирок аялдарга да Алла Таала ошондой сыфат берип койгон экен. Аялдардын сыфаты кандай? Аялдардын сыфаты ачуусу келип, жанагындай рамкадан чыгып кеткенде алардын тили сайрап кетет экен. Мээ тилди башкара албай калат экен. Тил не деп айтып атканын мээ башкара албай калат экен. Алардыкы ушу ачуусу тилине чыгып кетет экен. Ошол кезде ушу нерсени түшүнүп, эркек кополдукту, аял тилди тыйса, анда баягы жакшы нерсеге кайтат экенбиз. Анан кийин эки нерсени тыйып алган болсо, бири колун, бири тилин тыйып алса, иш бүткөндөн кийин кайра кайтыш өтө оор болуп калат экен.